Партия ветеранов войны в Афганистане. В будущее с памятью о прошлом. Кыргызстанда бүгүн 13-сентябрга карата өлкөдө өткөн суткада коронавирустан 143 бейт айыгып чыкса, 53 киши кайра илдет жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ушуну менен коронавирус 44 881 адамдан табылса, анын басымдуулук бөлүгү тагыраагы 40 922 адам ооруну жеңди. Бир сутка ичинде өлкө боюнча Баткен облусунда бир медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми бир суткада ооруканалардан 3 мед кызматкер жана үй карантининен 13 мед кызматкер айыгып чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3167 учур катталды. Алардын ичинен 2685 мед кызматкер айыгып чыкты. Бүгүн 13-сентябрга карата Кыргызстандын аймагында коронавирус менен пневмониянын кесепетинен адам өлүмү катталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпы 1063 бейтап көз жумган. Программаларды эл түшүнбөй жатат. Боронов Жалал Абаддагы банктын ишин сындады. Премьер-министр Кубатбек Боронов финансылык уюмдар аймактарды өнүктүрүүгө жана айыл чарбасын каржылоого багытталган мамлекеттик программаларды элге жеткиликтүү тилде түшүндүрүүсү керектигин билдирди. Боронов Жалал Абад облусуна жасаган жумушчу сапарында Аксы районунун Кербен шаарындагы РСК банкынын өкүлчүлүгүнүн ишин күтүүсүздөн текшерип барган. Банктын имаратынын алдында турган тактачада мамлекеттик программаларды каржылоонун жол жобосу так, түшүнүктүү жазылып турушу керек. Бул иштер банктын филиалында жетиштүү деңгээлде аткарылган эмес. Жөнөкөй жаран банкка келип, маселен, айыл чарбасын каржылоо 8 программасынын алкагында насыя алайын десе кайсы документтерди топтоо керектиги боюнча элементардык маалыматтар көрүнбөйт. Ушундай майда нерселер жарандардын нааразычылыгын жаратат, деди өкмөт башчы. Ошондой эле премьер-министр кеңседеги санариптештирүү багытындагы иштерди сындаган. Бороновдун айтымында мамлекеттик программалар аркылуу насыя алуучулардан талап кылынган документтердин 3-өсү гана кагаз түрүндө, калгандары түндүк электрондук мекемелер аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу алынат. Өкмөт башчы бул шарттарды кардарларга так түшүндүрүү зарыл экенин кошумчалаган. Булак Спутник. Коммерческийлер срочно пропускалар. Кана могу фейскамка. Фейскамка ойгу батпай калыптыр. Ол батыш керек да, сен мамлекеттик барсыңбы же эмнесиң? Баардыгы баткан, мына өзүңкү баткан, туурабы? Тетиги башка болду, меники ипотеканы батыптыр, башканы батыптыр, а эмне бат? Ипотекага канча берип атасыз кредит? Бердиңби ипотекага? Ипотекада 10%. Коммерческий ипотека, да? 8-9 ондон. Коммерческий ипотека. Жок. Гиктике барып коныш. Гиктик барбы? Буну эмне койбойсуңар? Бул проект биздин план бүттү эле. Могул жерде туруш керек да, бүтчү адам келгенден кийин көрүш керек. Сен күндөлүк бербейсиң да, жана нары чыгасың, бери чыгасың, туурабы? Эмне документ керек экенин билиш керек могул жерде адамдар, туурабы? Каршы. Негизги силердин түзгөн максаттуу иш ошол да. 12-сентябрда Жайыл районундагы мал базарда 200 000 сомго бааланган бука сатыкка чыкты. Буканын ээсинин айтымында эт багытындагы бука Россиядан алынып келген. Алуучулар ага 150 000 сом сунушташкан, бирок ээси саткан жок. Кара-Балта шаарынын тургуну да 110 000 сомго бааланган бука алып келди. Анын салмагы 700 кг. Базарда Голштен породасындагы 3 жаштагы уй 90 000 сомго бааланды. Ал эми эң чоң куйруктуу кой 50 000 сомго сатылды. Булак турмуш кечир. Жаш жигит Мерседес үлгүсүндөгү автоунаанын алдыңкы терезесинен белине чейин чыгып алып, асманга тапанчадан ок чыгарып жатканда тартылган видео социалдык түйүндөргө тарады. Анын колундагы тапанча оюнчук болушу мүмкүн. Ал эми унаа катуу ылдамдыкта бара жатат. Азырынча окуя качан жана кайсы жерде болгону белгисиз. Карчок системасында ал Mercedes-Benz 320 үлгүсүндөгү автоунаада айып жазылган эмес. Булак баракелде. 11-сентябрь күнү Оштун Озгур айылынын жаштары элеттеги бардык дүкөндөрдөн спирттик ичимдиктерди сатып алып жок кылышты. Бул тууралуу айылдын жаштар комитетинин төрагасы Белик Маматбаев билдирди. Анын айтымында жаштардын демилгеси менен спирттик ичимдиктерди ичүүгө тыюу салынды. Анткени жакында Озгур айылынын 25 жаштагы тургуну арак ичип алып каналга агып кетип каза болгон.
Буга чейин спирттик ичимдиктерди ичип жыр чыгаргандар көп эле болчу. Акыры өлүм менен жыйынтыкталган учур да болду. Кечээ айылдагы аксакалдар жаштар менен кеңешип, дүкөн ээлери менен сүйлөшүп, спирттик ичимдиктерди сатып алып жок кылдык. Ичимдиктердин жалпы баасы 200 000 сомдон ашты. Эми мындан кийин дүкөндөрдө арак-шараптар сатылса, айыл жаштары аны көзөмөлгө алып, аксакалдар кеңешинин талкуусуна салып, дүкөн ээсине айыппул салынат же башка чара колдонулат, деди Маматбаев. Булак турмуш кеч. Тоң районунун Тоң айыл аймагынын Ак Булуң тилкесинде жашаган тургундар ал жерге айыл макамын берүүнү суранууда. Жергиликтүү тургундардын айтымында ал жерде 57 түтүн бар. Жалпы 266 адам жашайт. Тоң айылынан 35 километр, райондук борбордон 28 километр алыста жайгашкан. Аксай айылынан Ак Булуңга чейинки 12 километр жол оңдоого муктаж. Айыл макамын алсак, социалдык объектилер, мектеп, ФАП курулуп, айылдын элине, мектеп окуучуларына жакшы шарттар түзүлөт эле, деди тургундар. Учурда айыл макамын алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигине бардык документтер жиберилген. Булак турмуш кеч. Тоң районунун Тоң айылында таза суу топтоочу жай куруу керек. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, элеттиктер облус жетекчилигинен бул маселени чечип берүүнү суранышты. Айыл элин камсыздоочу таза суу системасы 2007-жылы 3 миллион сомго курулган. Учурда таза суу топтоочу резервуар эскирип, туш-туш жагынан суу агып, кайра-кайра ширетилип, оңдоп түзөлүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө ширетүү иштерин жүргүзүү да мүмкүн болбой калды. Калкты таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн суу топтоочу резервуарды алмаштыруу көйгөйү жаралууда. Аны алмаштырууга болжол менен 1 миллион 800 000 сом акча керек. Булак турмуш кеч. Өзгөн районунда Чангет Калта жолу калыбына келтирилип, 12 чакырым жол кыскаруу алдында турат. Бул тууралуу айыл өкмөт башчысы Максыталы Ниязов билдирди. Маалыматка караганда, Чангет айыл өкмөтүнүн тургундары райондун борборунан айыл өкмөтүнүн борборуна чейин 45 чакырым жол жүрүп келишкен. Биздин айыл өкмөткө келүү үчүн Жылалды, Ири суу айыл өкмөттөрү аркылуу келчүбүз. Азыр Чангет Калта жолу калыбына келтирилип жатат. Бул жол пайдаланууга берилсе, жергиликтүүлөр Ири суу айылындагы ашуу аркылуу келбей, кыска жол аркылуу келип калат. Элдин үлүш жерлерине барууга да ыңгайлуулук жаралат. Буга чейин кышында жолго кар түшүп калганда, жол ачылганга чейин Сузак районунун Барп айыл өкмөтүн аралап, Өзгөн шаарына барчубуз. Бул жол аяктаса кар күрткү түшөт деген кооптонуу болбойт. Анткени бул жол тегиз, ашуусу жок жол болот, деди ал. Булак турмуш кеч. Ырчы Айгүлчалова күйөөсү менен анын азыркы сүйгөнүнө бакыт каалады. Бул тууралуу Ырчы өз баракчасына жазып чыкты. Буйруса баары жакшы болот. Мага жинденгендер жинденбегиле. Менден жакшы сөзүн аябагандарга Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнөдө бактылуу болушсун, деди Ырчы. Эске сала кетсек, Айгүлчалова акыркы убактарда күйөөсү менен таарынышып, үй бүлөдө болуп жаткан драма туурасында бир нече жолу маалымдаган. Мына бул акыркы постуна караганда, кыязы Ырчы кайрат топтоп, белин бекем бууп, депрессиядан чыгып, жаңы жашоого бет алып калгандай. Булак абал кеч.